Numan Ali хан. Аял менен эркектин милдеттери. Мен бүгүн Аллахтан мага түшүнүктүү таамай сүйлөөнү насип этүүсүн суранам. Анткени бул кутбанын биринчи жарымында мага көп эркектер, экинчи жарымында көп аялдар мага нааразы болушат. Бирок эчтеке эмес. Биз Аллахтын сөзүндө чындыкты гана айтуубуз керек жана адамдардан коркпогула. Аллахтан корккула. Бүгүн мен силерге Курандын бул кереметтүү аяты тууралуу айтаарда, мен бул аятка ылайык жашап, силер болсо андай жашабай атканыңар үчүн айтканы жатканым жок. Биз баарыбыз Алланын сөзүндө айтылган ченемдерге ылайык жашоого аракет кылабыз. Аллахтын сөзү өзү идеалдуу, бирок идеалдуу адамдарга арналбайт. Алланын хидаяты периштелер үчүн эмес, Аллахтын хидаяттары адамдар үчүн. Жана биз каталашаарыбызды Аллах билет. Ошондуктан Куран аяттары жөнүндө ой жүгүрткөндө, ооба, бул Курандан, бул мен үчүн эмес, жакшы адамдар үчүн деп ойлонуу туура эмес болот. Бул силер үчүн да, мен үчүн да. Эгер биз ага туура келе албай жатсак, анда ага дал келгенге аракет кылышыбыз керек. Бизден ушул нерсе талап кылынат. Биз бул аятты угабыз жана бул сааранда көбүрөөк өзүмө эскертүү, өзүм үчүн насаат, ал тургай өзүмө каршы күбөлүк болуп саналат. Чындыгында биз Аллахтын насааттарына ушундай мамиле кылышыбыз керек. Бул биз үчүн. Аллахтан сага бир тарбиялоо келди. Аны олуттуу кабыл ал. Силер үчүн эмне жакшы экенин Аллах өзү баяндайт. Демек бүгүнкү тема иншаллах аял менен эркектин мамилеси тууралуу. Ал эми бүгүнкү күндө бул аяттын экинчи жарымы айрыкча батыш өлкөлөрүндө кеңири белгилүү. Анткени алар бул аятты эркектердин аялдарды урганга укугу бар деп айтылган деп колдонушат. Бул аятта андан ары эмне келген? Бирок бул биздин бүгүнкү темабызга такыр тиешеси жок. Адамдар бул аятка ушунчалык адилетсиздик менен мамиле кылышат жана анын биринчи жарымы жөнүндө эч ким сөз кылбайт. Ал эми бүгүн биз аны кабылдоо абдан кыйын болсо дагы бул аяттын биринчи жарымын ачып беребиз. Бирок бул аяттын биринчи жарымында Аллах эмне деп жатканын так түшүнүү өтө кыйын. Сизге биринчи айткым келгени, Аллах бизге бул Куранды ачык айкын араб тилинде берген. Аллах Курандын түшүнүктүү экенин, Курандын түшүнүктүү болушунун бир себеби араб тилин өтө түшүнүктүү болуп, ар нерселер жакшы баяндалгандыгында деген. Эгер Аллахтын китебине чынчыл болууну кааласаң, анда анын тилине чынчыл бол. Арабча сөзүндө болбогондорду аяттын маанисине бере албайсың. Сиз түп нускасындагы маанисин катуу карманышыңыз керек. Жана тилекке каршы бул аятты которууда көп учурда араб тилине чоң адилетсиздик жасалып жатат. Бул аят мындай деп башталат. Азырынча мындай котороюн. Эркектер аялдарга каббам. Эркектер арабча айткандай аялдарга каббам. Кээде эркектер аялдарга бийлөөчү, эркектер аялдарды башкарат деп которушат. Ал эми эң оболу кама, каф, бау жана мим сөзүнөн түзүлгөн каббам сөзүн тактап алайын дедим. Бул арабча эч кандай бийлик жана жетекчилик деген маани менен байланышпайт. Араб тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө бул сөзгө бир нече беттер берилген. Бирок бийлик жөнүндө кымындай да мааниси жок. Ошондуктан, эгер сиз эркектердин аялдарга бийлиги бар экенине ынангыңыз келсе, аны каалаган жерден издеңиз. Бирок бул аяттан жана Аллахтын китебинен эмес. Бул аятта жок. Бул бир гана аялдарга жасалган кылмыш эмес, Аллахка каршы андан да чоң кылмыш. Себеби муну ушундайча түшүнүү менен биз улуу жана улук Алланын өзүнүн айтканын жашырып коебуз. Бул тууралуу башка жагынан эң биринчи ыйман жагынан ойлонгула. Бардык тилдердин ичинен Аллах араб тилин тандап алган. Ал эми араб тилиндеги бардык сөздөрдүн 2%га жакыны гана Куранда колдонулат. Алардын саны 50 эсеге көп. Ал эми Куранда 2 гана пайызды, 2% гана сөз байлыгын көрөбүз. Жана бул 2%дын ичинен Алла Таала өтө чектелген сандагы сөздөрдү өзгөчө урматтаган. Башкача айтканда, булар араб тилинин эң улуу сөздөрү.
Allah аларды өз сөзүнө тандап алган. Жана алардын арасында Аллах өзүн сыпаттоо үчүн тандап алган сөздөр бар. Башкача айтканда, Курандын өтө аз сандагы сөздөрү жана өтө аз тилдеги сөздөр Алланын өзүн сыпаттоосу менен сыйлуу. Ал эми Каббам сөзү Аллахтын ысымдарынын бири. Ал Каюм менен орто куңгуга ээ. Бул ошол эле сөз. Бул сөздүн өзү жана анын маанилери ыйык. Аллах өзүн сыпаттоо үчүн ушул сөздү тандап алган. Бул сөздүн маанисин жалган айтуу эң чоң акарат. Бул абдан олуттуу. Ошондуктан а дегенде Каббам деген сөздүн кээ бир маанилерин түшүндүрүүгө аракет кылам. Андан кийин гана аятка өтөбүз. Эркектер аялдарга Каббам деген сөз Кама сөзүнөн келип чыккан. Отурууга карама каршы келген нерсени билдирет. Кама туруу дегенди билдирет. Киям, икамату, салия баары бир уңгудан чыккан. Туруу өтмө мааниде жигердүү болуу менен бирдей. Ал эми отуруу кыймылсыздыкты билдирет. Эркектер жигердүү болуп, аялдардын жашоосунда жигердүү рол ойношу керек. Алар өз үйүндөгү аялдар менен болгон мамилеге келгенде эч нерсе кылбай отуруп ала алышпайт. Айтмакчы, Аллахтын Ал Каюм ысымы анын бардык жараткан нерселерине жигердүү кызыктар дегенди билдирет. Ал жөн гана бир нерсени жаратып, аны көңүлүнөн сырт калтырган жок. Ал жигердүү катышат. Ал эми кимдир бирөө жөн эле отурса, демек ал негизи кайдыгер. Эркектер аялдардын жашоосуна жигердүү катышат. Бул биринчи мааниси. Кыям бул жерде берилгендик жана чечкиндүүлүк. Качан сенин бир нерседен баш тартпагандыгың, багынбастыгың, таштабаганың дегенди да билдирет. Бул ал азым сөзүнүн мааниси. Мисалы, Аллахтын пендеси тик тургууда кылганда, эркектер аялдарга болгон берилгендигин кайра билдирүүсү керек деп күтүлөт. Эркектер аялдарга берилген. Мен муну мындайча котором. Эркектер аялдарга тынымсыз жана элестетүүсүз берилген. Эркектер аялдарга укмуштуудай берилген. Бул экинчи мааниси. Алар аялдардын жашоосуна аларга өтө берилгендик менен жигердүү катышышат. Бул экинчи мааниси. Үчүнчү мааниси. Дайыма бирөөнүн жанында, бирөөнү кармаган адам. Алыстан берилүү, бир башка жакын жерде болуу, ар дайым коштоп, коргоп, аярлоо башка нерсе. Эркектер аялдардын жанында болушу керек. Эркектерден ар дайым аялдардын жанында болушу күтүлөт. Жана ошол эле учурда алар аялдарды корголору керек. Эркектер аялдарды коргойт. Бул кийинки мааниси. Жана андан ары. Киям дагы бир жерде калуу дегенди билдирет. Эркектер ар дайым аялдардын жанында болгон колдоонун булагы. Эркектер аялдар үчүн туруксуз таяныч болушпайт. Аялдар жашоодо ушундай туруктуулукка муктаж. Улуу жана улуг Алла Тааланын сөзү боюнча бул туруктуулукту эркектер камсыздайт. Акырында кыям деген сөз бир нерсеге кам көрүү дегенди билдирет. Демек аяктын котормосу керек болот. Эркектер аялдардын ишенген адамы. Каббам деген сөздүн мааниси мына ушундай. Демек бул аяттагы жана биз андан ары да барбадык. Дал ушул сөз айкашынан Алла Таала эркектерге аялдар үчүн чоң жоопкерчилик жүктөгөнүн көрөбүз. Мен бийлик дебейм, жоопкерчилик дейм. Аялга кам көрүү, ага берилгендик, ага жакын болуу, ишенимдүү таяныч болуу, дайыма колдоо көрсөтүү, бүт өмүрү кыйраса да ал кыйрабайт, ага таянууга болот деп ишенген адамы болуу жоопкерчилиги. Белгилей кетчү нерсе, Аллах Таала күйөөлөр аялдар үчүн Каббам деп айтпаган. Ал айтты, эркектер аялдар үчүн Каббам деп. Аят жалпысынан күйөө менен аялдын ортосундагы мамиле жөнүндө болсо да, ата кыздарга, ага карындаштарга, тайеке жээндерине да тиешелүү түшүнүп жатасыздарбы? Сиздин үй бүлөңүздөгү ар бир аял заты ушундай колдоого муктаж. Ошондой эле бул уулдарынан колдоо таба турган энелер үчүн дагы. Алар бул колдоону табат. Ошондуктан а дегенде кененирээк жагдай берилип, андан кийин гана нике мамилелерине маани берилет.
Мына ушундай дегенди бул сөзгө тиешелүү акыркы нерсе кама истикама сөзү менен байланыштуу. Ал эми истикама адилеттүүлүк дегенди билдирет. Эркектер аялдарга мамиледе дайыма адилеттүү болушат. Алар кайра өздөрүнөн мен калысмынбы жокпу, мен аларга туура сүйлөп жатамбы жокпу деп эсеп талап кылышат. Эркектер аларга байланыштуу кандай кырдаал болбосун кайра аялдар үчүн адилеттүү сот болот. Муну текшериш керек. Айтмакчы, каббам деген сөз кайталоону билдирет. Бир нерсе кайра жасалат. Башкача айтканда, сиз өзүңүздү ар дайым бирдей адилеттүү деп эсептей албайсыз. Ар бир кырдаалда өзүңүздү кайра баалооңуз керек. Мен калысмынбы деп. Сиз ушинтип өзүңүзгө суроо берип турушуңуз керек. Аллах муну кабар, башкача айтканда эркектер аялдарга каббам деп билдирет. Ал эркектер ушундай болуштары керек дебейт, алар ушундай дейт. Болду, эркектердин тандоосу жок экени чындык. Бул сен кылышың керек эмес, сен кыласың, болду. Талкуулоого болбойт, талкуулоого боло турган болсо, алар болуш керек, балким эркектер болуштары керек. Жок, жана дагы жок. Эркектер болушу керек. Жок, андай болбошу керек. Алар ушундай. Болду. Жоопкерчилик сенде. Бул биринчи бөлүгү. Кийинки бөлүгү Аллах бирине артыкчылык берген. Кийинки бөлүк. Аллах кээ бир артыкчылыктарды бергендигине таянып, эркектерди камкор, коргоочу, ырыскы берүүчү, аялдарга колдоочу булак кылды. Мен өтө кылдаттык менен которууга аракет кылам. Аллах бирөөгө башкалардан артыкчылык берген. Аллах Таала айткан эмес. Анткени Алла Таала эркектерди аялдардан артык кылган. Муну Аллах айткан эмес. Аллах Таала айтты. Аллах башкалардан артыкчылыктарды берди. Бул эмнени билдирерин түшүндүңүздөрбү? Аяттын биринчи бөлүгүндө туура түшүндүрүлгөн болсо, сизге артыкчылык берилген эмес, бирок сизге жоопкерчилик берилген. Демек, аялдардын артыкчылыгы бар. Сен аларга кам көрөсүң, кайра колдоп, кайра коргойсуң. Сен камкорчу болсоң, кимдир бирөө коргоп турганда, кимдин абалы жакшы? Алардын. Аларга артыкчылык берилет. Адамдар бул аятты ойлонбой окушат жана эркектер аялдардан артыкчылыкка ээ деп ойлошот. Бирок ойлонуп көрсөң, кимге артыкчылык берилет? Эгер аятты жакшылап карасаңар, Аллах Таала айтат, кээ бирлерине артыкчылык берилет дейт. Башкача айтканда, эркектердин бир милдети бар, бирок алардын артыкчылыктары бар. Аялдардын дагы бир милдети бар, алардын да артыкчылыктары бар. Аллах муну тең салмактуулукка алып келет. Ал азыраак бир нерсени айтары менен ага бир нерсе менен каршы чыгат. Андыктан эми экинчи жагынан, алар аялдар үчүн камкор, багуучу жана башка болуп жаралган. Эмне үчүн? Анткени алар өз каражаттарынан сарпташы керек. Бул маселеде Аллах сага тандоо бербейт. Аялың менен ресторанга барып, сен төлөйсүң, сен бай үй бүлөдөн болосуң деп айта албайсың. Болбойт, ал төлөбөйт. Көптөгөн жубайлардын каржылык көйгөйлөрү болгондо күйөөсү сен өзүң акча табасың, эгер жумушка орношо албасаң, мен сага азык-түлүк сатып албайм дейт. Өзүңө кам көр, мен өзүмө кам көрөм. Аллах Таала айтат, эркектердин тандоосу жок, алар аялдарын камсыздайт. Анан алар аялдардын акчасына кол салышпайт. Бул жөнүндө сөз да жок. Аныкы гана. Ал эми сеники аныкы. Аллах ушундай кылган. Эркек болуу оңой эмес. Ошондой эле сизден үзгүлтүксүз кам көрүү талап кылынат. Ал ачууланды. Сен ага колдоочу булак бойдон каласың. Ал сага нааразы. Бирок сен дагы эле анын жанындасың. Сен эшикти тарс жаап, тойдум, мен кетем дебейсиң. Сага мындай кылууга болбойт. Мулазиман, сен ишенимдүүсүң, жана бул чындык. Бул адилетсиз көрүнүшү мүмкүн. Айтайын дегеним, ал каалаганын кылат, а мен мунун баарына чыдашым керекпи?
Акчаман да жумшоого туура келет. Куттуктайм, эркек экенсиң. Бул аяттын биринчи жарымы. Анан аяттын экинчи жарымына өтөбүз. Эми эже карындаштар, мен сиздерди аябайм, мен ага инилерди да деле аябайм. Бул бөлүк фа бөлүкчөсүнөн башталат. Бул фа сабабия. Башкача айтканда эркектер муну жасашат. Демек, аялдар төмөндөгүлөрдү жасашат. Бул аятта аялдарга да жоопкерчилик берилген. Анан мен бул тууралуу айтып баштаганда эркектер жылмайып калышты. Эми алардын кезеги. Мен аларга бул хутбанын экинчи жарымын жиберем. Ооба, аларга биринчи жөнөткөн эмес. Ар бир адам уккусу келген угат, аны соттой турган нерселерди уккусу келбейт. Бирок Аллахтын алдында баарыбыз кулбуз. Баарыбыз Аллахтын кулубуз. Алла Таала улук, улуу зат. Аллахтын сөзүн алып, өзүңдү өйдө коюунун кереги жок. Жана башкаларды Аллахтын сөзү аркылуу андан жогору коюуга болбойт. Мына ошондуктан укуктар жана милдеттер тууралуу бул аяттарда Алла Таала баарынан жогору деп айтып аткан жокпу? Эмне үчүн сен бул үчүн Аллахтын сөзүн колдонуу, маанилүү болууга аракет кылып жатасың? Аллахтын сөзү бул үчүн эмес. Ошондуктан мен эркек болсом да, кээ бир эже карындаштар аял жөнүндө сөз кылганга акысы жок дешет. Ооба, силер туура айтасыңар. Бирок мен Аллахтын сөздөрүнөн өзүм түшүнгөндөрүмдү бөлүшүүгө милдеттүүмүн. Силер болсо аларды өзүңөрчө изилдеп көрүшүңөр керек. Жана түшүнгөнүмдүн баарын иншаллах колумдан келишинче айтууга аракет кылам. Жана мага Аллах жардам берсин. Мындайча башталат. Ошондуктан жакшы аялдар белгилей кетчү нерсе, эркектер жөнүндө жакшы эркектер аялдарга кам көрөт эмес, жөн эле ирижал эркектер деп айтылат. Аллах Таала бардык эркектер аялдарга кам көрөт деп айткан. Бирок ал аялдарга келгенде аялдар деген сөз менен баштаган эмес. Ал ан-ниса сөзү менен баштаган эмес. Жок. Пас салихат Аллах Таала мындай дейт: аялдардын төмөнкү сүрөттөлүшү табиятынан бардык аялдарга туура келбейт. Эркектер жасаган аракетинин натыйжасында ушундай болуу үчүн алар кошумча күч аракет жумшоосу керек. Эркек камсыз кылууга, колдоо аракет көрсөтүүгө аракет кылат. Муну кайра жасайт. Жана аялдар эң биринчи салихат болушу керек. Үстүртөн айтканда алар жакшы болушу керек. Бирок салихат эмнени билдирерин тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Араб тилинде салиха сөзү фасада сөзүнүн антоними. Бир нерсе жаман, жийиркеничтүү, жагымсыз же каардуу болгондо. Ал эми сиз муну оңдогондо салаха деген сөз колдонулат. Салаяха, лязим же мутаадди деп колдонула турган этиш бир нерсе оңолгондо же бир нерсени оңдогонуң. Бул аятта аялдарда ал болушу мүмкүн же жок болбошу мүмкүн. Алар үчүн канчалык жакшылык кылынбасын, аны байкабай кала турган жагы бар деп айтылат. Анан азык-түлүк сатып алганың үчүн эле мен сени сыйлашым керекпи? Жок, сен эмне деп жатасың десе да анын башына бир тизме бар. Эгер сиз анын баарын кагаз бетине жазууну сурансаңыз, ал менимче сизге кагаз жетишсиз деп жооп берет. Анын нааразы болуш үчүн себептери болот. Бирок ошентсе да Аллах анын көрсөтүүсү керек болгон сапаттарды санап баштайт. Ал эми андан биринчи талап кылынган нерсе анын сүйлөгөнүн жана жүрүм-турумун жагымсыз кылган нааразычылык жана ачуулануу сезимин жеңүү. Анын ордуна баарын жөнгө салууга умтулган жана оңдогон, алдыга умтулган, анын кыйрап бузулушуна жол бербеген адам болуум керек деп ойлойсуңбу? Же ассалому алейкум десеңер ал балейкумуссалам деп жооп берет. Бирок анын балейкумуссалам дегени жагымсыз жана ырайымсыз угулат. Бул сөздөрдө эч кандай сүйүү жана урмат-сый жок болчу. Ачуулануу, жек көрүү, кабыл албоо бар. Сиз жакшы сөздөрдү айтасыз, бирок алар салих эмес. Алар ачууланып,
Ал мага кечинде телефон чалган жок, муну кылган жок, мындай кылган жок деп нааразы болуш үчүн көптөгөн себептер бар. Ал кабан болууга аракет кылат, бирок ал идеалдуу эмес. Ал ката кетирет. Демек ачууланууга ар дайым себептер болот. Аудиторияда отурган ар бир үй бүлөлүү аялдан күйөөңүзгө нааразы болушуңуздун себептери барбы деп сурасаңыз, себептери болот. Жок, сен эмне деп жатасың деп жатса дагы анын башында бир чоң тизме бар. Эгер сиз анын баарын кагаз бетине жазууну сурасаңыз, ал менимче сизге кагаз жетишсиз деп жооп айтат. Анын нааразы болушуна себептери болот, бирок ошентсе да Аллах анын көрсөтүүсү керек болгон сапаттарды санап баштайт. Ал эми андан биринчи талап кылынган нерсе анын сүйлөгөнүн жана жүрүм-турумун жагымсыз кылып турган нааразыланып жана ачуулана берүүсүн токтотуп, анын ордуна баарын жөнгө салууга, оңдоого аракет кылган, алдыга умтулган, аны кыйрап бузушуна жол бербеген адам болуусу талап кылынат. Айтмакчы, фасада сөзү тамак аш бузулду деген мааниде да колдонулат. Туура эмес сактасаң ал бузулат. Андыктан анын таза болуп бузулбай турушуна көз салуусу керек. Ал өзүн жана өзүнүн маанайын дайыма текшерип турушу керек. Бул анын биринчи сапаты. Ал эмне үчүн мен муну кылышым керек деп сурайт. Ал буга татыктуу эмес. Анын кандай жыттанып жатканын, кандай экенин, мени менен кандай сүйлөшөрүн элестете албайсыңар. Байке, албетте, сиз бул кутбаны бердиңиз, бирок менин абалымды түшүнбөйсүз дейт. Ооба, туура айтасыз. Мен сиздин абалыңызды түшүнбөйм, бирок Аллах түшүнөт. Мен сиздерге өз ойлорумду айтып жаткан жокмун. Мен тек гана Алланын айтканын айтып жатамын. Анан дагы аялдарды сүрөттөөдө ал эмне үчүн ушундай каалашыңар керектигин түшүндүрөт. Канитат, анткени сен өз ыктыярың менен Аллага баш ийүүгө жана ага ибадат кылууга аракет кыласың. Кунут Аллахка карата айтылат. Ихтисяс үчүн мухаттам, бул бир гана Аллахка баш ийүү керектигинди билдирет. Демек, аялдар баш ийүүчү деп сыпатталганда күйөөлөрү менен болгон мамилеси жана аларга болгон мамилеси түздөн түз Аллах менен болгон мамилесине байланыштуу болот. Ал эми алардын маанайы бузулганда, жамандык кыла баштаганда, бул өзүң үчүн Алладан канчалык алыстап кеттиң, күйөөңдү муну баса белгилегени эмес деген көрсөткүч. Кээде баары жаман болуп кетет. Мен муну өз кулактарым менен уккам. Билимдүү аял, билимдүү, дин боюнча илимдүү, күйөөсү менен урушат, ачуусу келип, аны менен бир төшөккө жаткысы келбей, Балейкум ассалам деп жооп бергиси да келбейт, карагысы да келбейт. Апталар бою. Анан ал күйөөсү менен уруша баштаганда күйөөсү ага: "Сен динди окудуң, күн сайын намаз окуйсуң. Исламың абдан жакшы, бирок эмнеге мага мынчалык ачуулуу болуп жатасың?" дейт. Ал: "Мен азыр мусулман болушум керек эмес, макулбу?" деп жооп берет. Ал ушундай дейт: "Учурда мен индусмун." Мындай сөздөрдү билимдүү, ыймандуу аялдардан угууга болот. Бул таң калтырат. Анткени сенин Алла менен болгон мамилең эркекке катуу ачууланганда бүтөт. Мунун баары жада калса Кудай менен болгон байланышың да тозулат. Бул коркунучтуу. Сиз өзүңүздү текшеришиңиз керек. Кудайга шүгүр, алар азыр мени көрө алышпайт. Канитат, алар Аллага моюн сунуулары керек. Андан кийин кароолчулар ар дайым башкалар көрө албаган нерселерди кайтарышат деп Аллах кошумчалайт. Башкалар көрө албаган нерсени кайтаруу деген эмнени билдирет? Биринчиден, аял күйөөсү жокто күйөөсүнүн ар-намысын, кадыр-баркын, сый-урматын жана ишенимин коргошу керек дегенди билдирет. Курбуларыңызга анын канчалык жаман экенин айтуунун кереги жок. Анткени алар жок жана өздөрүн коргой алышпайт. Башка эркектер менен сүйлөшүүнүн кереги жок. Ал сени кое бергиси келбеген жерлерге баруунун кереги жок. Же ал эч качан билбейт. 6-га чейин иштейт, муну билбейт. Күндүз алар көзгө көрүнбөгөн жумушчулар. Же ал сапарга чыкканда ал каалаганын кыла алат. Бул аяттын биринчи мааниси: аял ага жакпаган нерсени кылбасын. Айтмакчы, Хафиз,
Kur'an boyunca kargolçu. Бирок ошол эле учурда камкорчу экендиги абдан кызык. Камкорчу. Бул эң биринчи мааниси. Лил гойф дегендин экинчи мааниси өтө терең мааниге ээ. Көрбөгөн нерселер бар. Күйөөңдү жумушта жүргөндө көрбөйсүң. Күйөөңдү сапарга чыкканда көрбөйсүң. Күйөөңдү аэропорттон учакка каттаганда көрбөйсүң. Анын жанында ким отурганын көрбөйсүң. Анан эмнени айткым келгенин баарыбыз түшүнөбүз. Сиз аны көрбөйсүз. Үй бүлө курган адам үйдөн чыгып кеткенде кандай сыноолорду жана азгырыктар менен күрөшөрүн көрбөйсүз. Кеңседеги аялдар аны менен кантип сүйлөшөт, эл кандай карайт, ким менен баарлашат. Булардын бири да сиз көзөмөлдөй ала турган нерсе эмес. Сиз мунун баарын көрбөйсүз. Бирок сиз муну көрбөсөңүз да сиз буга көзүңүздү жууп кое албайсыз. Сиз көрө албаган нерсени да коргошуңуз керек болот. Курандын башка жеринде биз көрбөгөн нерсени кантип коргой алабыз? Биз көрбөгөн нерседен кантип сак боло алабыз? Бирок аялдарга уккула, мен аны көрө албасымды билем, бирок баары бир аны коргогонуң жакшы деп айтылган. Көрбөгөн нерсең бар экенин түшүнүп, күйөөңө кам көргөнүң жакшы. Алар күйөөсүнө жакшы мамиле жасап, ага кам көрүп, күйөөсүнө жагымдуу, мээримдүү, камкор болууга аракет кылышы керек. Ал келбеттүү эмес, башка кимге жакмак эле деп ойлонбошу керек. Анını ким карайт? Мен ага дайыма кам көрүшүм керек. Анткени ал өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Аялдын оюнда ушундай мамиле пайда болоору менен ал күйөөсүн кемсинтип, басынтып, мен бул мамиле үчүн эч нерсе кылыштын кереги жок деп ишене баштайт. Аллах мунун баарын эске алат. Анткени эркектер тынымсыз камсыз кылууга, кам көрүүгө аракет кылышат жана буга жооп болуш керек. Күйөөңө кам көрүшүң керек жана көрүнбөгөндөрдөн коргошуң керек. Ал эми бул мамилеге жетиштүү көңүл бурбасаңыз, андан ажырай турганыңызды билишиңиз керек. Ал эч жака кетпейт деп ойлобоңуз. Сиз аны жоготосуз. Аны ачык эле жоготпосоңуз да аны менен эмоционалдык байланышыңыз үзүлөт. Ал сиз менен эмоционалдык деңгээлде ажырашып кетиши мүмкүн. Балким ал сизди сүйүү менен кароону таптакыр токтотот. Мүмкүн ал үйгө мен бул согуш талаасында дагы эмне кылам? О Кудай, бүгүн андан эмне угам? Эгер күйөөсү менен аялынын ортосунда ушундай болуп кетсе, бул никенин эмне кереги бар? Анткени Алла Таала андан тынчтык табасың деп айтпады беле? Ал эми азыр эркектин тынчтыгын таба албаган бир гана жагдай аялы менен болгондо болот. Бул эки тараптын тең трагедиясы. Эркектер өз ишин кылбайт, аялдар өз ишин кылбайт. Ал эми хифз сөзү дагы эжелер кунт коюп уккула. Кутбанын башында мен эркектердин жоопкерчилиги ушунчалык асыл сөз менен белгиленип, Алланын ысымдарынын бири Каббам менен жалпы уңгусу бар экенин айттым. Мен бул тууралуу башында айттым. Ал эми бул жерде айтылган аялдын сыпаттарынын акыркысы хафизатун лил гойф. Хафиз сөзү. Аллахтын ысымы, ал хафиз. Аллахтын ысымдарынын бири Раббим бүт нерсенин хафизи. Бул Алланын атактуу ысымдарынын бири. Башкача айтканда, бул мамилени коргоо ыйык милдет. Айтмакчы, коргоо деген сөз бир нерсе коркунучта болмоюнча эч качан колдонулбайт. Коопсуз болгон нерсени коргоонун кереги жок. Аллах аялдарга эмне дейт? Ал эми эркектерге Аллах эмне дейт? Эркектерге каввам ого бетер кам көргүлө. Эгер сиз тараптан тынымсыз камкордук болбосо, нике бузулат экен. Ал эми аялдарга эгер аярылабасаң, нике бузулат, ажырашасың деп айтылат. Бул боюнча эки тарапта тең салмактуу болгону абдан жакшы. Калган саптар башка жолу талкууга алынат. Бирок мен сиздер менен бөлүшкүм келген дагы бир нерсе бар. Коргоо жөнүндө сөз болгондо же кантип кавам болуу керектиги жөнүндө сөз кылганда, мунун баары эки тараптын ортосунда көп сүйлөшүүлөрдү талап кылат. Бир жактуу аракеттер аздык кылат. Мамиледе баарын чече турган, баарын оңдоого боло турган чекит бар. Бирок
Эч нерсе оңдоого мүмкүн эмес болгон учур келет. Алар сынган, баары бүттү. Демек, кийинки аят экөөнүн ортосунда жарака пайда болот деп корксоңор башталат. Аятта эгерде жарака пайда болот деп корксоңор, демек али жарака жок, анда сырттан жардам сурасаңар болот. Эгер сиз бул жарака пайда болуп жатканын сезе турган мамиледе болсоңуз жана ал али чоң боло элек болсо, сырттан жардам издеңиз. Башка адамдарга кайрылыңыз. Акылдуу, туура чечим чыгаруучу адамдардан, анын үй бүлөсүнөн, акыл эстүү адамдардан жардам сурагыла. Акмактарга кайрылуунун кереги жок. Күрөштү күчөтүп, анын да сенин да абалыңды начарлаткандарга кайрылуунун кереги жок. Андай адамдарга эмес, жана сиздин арызыңызга, албетте, алардын баары ушундай деп жооп бергендерге эмес, мага кеңеш менен жардам бербейсиңби? Жок, сизге дагы бир жуп бокс мээлейинин кереги жок. Кахаман, туура чечим кабыл алган, экөөңөр менен тең маңыздуу сүйлөшө алган, сенин да, анын да кызыкчылыгын коргой алган адамдарга кайрылгыла. Тышкы жардамдарды кабыл алыңыз. Аяттын мааниси бул окуя боло элек болсо да, тиешелүү чара көрүлбөсө болушу мүмкүн. Жана ошондой болот. Куран бул маселеде реалдуу. Куран христиандардын нике доктринасына туура келбейт. Христиандар никенин өлгөнгө чейин ыйык байланыш экенине ишенишет жана аны эч нерсе буза албайт деп эсептешет. Бул эч качан токтобойт, бирок Аллахтын китебинде ажырашуу жөнүндө ушунчалык майда чүйдөсүнө чейин айтылган. Эмне үчүн? Анткени бул чындык. Никеңди карабасаң өлөт. Ошондойк адамдын чогуу жашоосу мүмкүн болбой калат. Сиз анын мындай болушун каалабайсыз. Баары ушинтип бүтө электе аны сактап калгыңыз келет. Аллах Таалам никелерибизди сактасын. Аллах Таалам ажырашкандарды колдосун. Жана Аллах Таала убада кылгандай, өзүнүн кең казынасынан көз карандысыздык берсин. Ажырашуу кыйынчылыгын башынан өткөргөндөргө Аллах кандай сонун белек берди. Аллах аларды өз алдынча кылып, казынасынан ырыскы кылды. Бул тууралуу ажырашкандардан башка эч кимге айтпайт. Аларды айыптабоо керек. Аллах Таалам никелерибизди сактап, берекелүү кылсын. Жараткан Алла Тааланын бизге берген насааттарын ишке ашырууга жардам бере турган жакшылыкты эркектер менен аялдардын жүрөгүнө салсын. Биздин каналга катталыңыз жана жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басыңыз. Бул видеону бөлүшүп, жакшылыктарды жайылтууга жардам бериңиз.